Саламатсызбы? Саламатсыздык, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү жана көрөрмандары, сиздер менен кайрадан жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Алгачкы сурообуз. Турусбек Жумалиев бул бүгүнкү күндө аябай жакшы чоң ата. Анан өзүн ойлобой балдарын, неберелерин, бир туугандарын, эл журтун ойлогон кишимин. Ал эми бала чагыма кайрылсам, чүй өрөөнүнүн эң башындагы Кайыңды деген айылда туулгам. Бул айыл мындайча айтканда Кыргызстандагы эң кооз айылдардын бири деп айтсам болот. Бала чагымда кой кайтарып жүрүп тоолордун башында таштарга чыгып алып койлорду көрүүчүлөр элестетип ырдаган күндөрүмдү эстейм. Турусбек Жумалиев бул эң жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан чабандын уулу. Мындайча айтканда өзүмдүн максатыма жетем деп 1978 жылы Москвадагы театралдык институтка тапшырдым. Кудайдын буйругу менен 28 баланын арасында мен дагы бирөө болуп ошол жака өттүк. Ал жакты бүтүп келдим. Кудайга шүгүр, орустун улуу менменсинген актерлору, СССРдин эл артисттери бизди тарбиялап, ушундай бир эресеге жеткенибизге, аздыр көптүр ийгиликтерге жеткенибизге ошолордун эмгеги аябай зор. Ошол мугалимдердин күчү, ошол мугалимдердин билими, ошол мугалимдердин айткандары менен жашап келем. Анан дагы бир айта турган нерсе, Турусбек Жумалиев бул мындайча айтканда жоопкерчиликтүү жана ошондой эле тактыкты жакшы көргөн инсанмын. Албетте менин канымда дагы жалкоолуктар бар. Бул жалкоолук менин оюмча ар бир адамдын башынан өтүп болуш керек. Бар болуш керек деп ойлойм. Кимдир бирөөдө көбүрөөк, кимдир бирөөдө азыраак. Бирок чын-чынына келгенде жоопкерчиликтүү жумуш болсо, мен жалкоолукту таштап коем. Эгер жоопкерчилик жок болсо, анча-мынча жалкоолуктар менин канымда да кээде ойноп кетет. Бул бир. Анан Турусбек Жумалиевдин дагы бир, мен ойлойм, бул жакшы сапаты же жаман сапаты деп. Адамдарды тажатып албайын деп, өздөрүнүн мамилесине жараша мамиле кылам. Мындайча айтканда, өзүмдүн балдарымды, келинимди, неберелеримди дагы, туугандарымды дагы көп тажатып алуудан мындайча айтканда корком. Көрөрмандарымды, көрүүчүлөрүмдү дагы тажатып албайын деп ойлойм. Ошондуктан дайыма сахнага чыкканда дагы того тээр жерин айтып, чыга турган артисттердин того тээр жерин мактап, негизгиси кыска жана нуска сүйлөгөнгө аракет кылам. Негизи адам баласы бул жашоодо бири-бирин тажатпай өмүр бою башында кандай мамиледе болсоң, 30-40 жылдан кийин дагы ошондой сый-урматка ээ болушубуз керек да, ошол нерсе жагат мага. Экинчи, Турусбек деген ысым эмнени түшүндүрөт? Турусбек деген ысым эми бул дурус деген сөздөн алынган экен. Турусбек, дурус адам деген. Анан менин атамдын агасы бар болчу, Санжарбек деген, академик, медик, медакадемияда көп жыл ректор болуп иштеген. Ошол атабыздын аялы Жусуп Турусбековдун кызы болчу да, белгилүү документалдуу фильмдерди тарткан, Москвадан ВГИКтен бүтүп келген мыкты режиссер Лилия Турусбекова апабыз. Ошол апабыз ошол Турусбеков деп өзүнүн чоң атасынын атынан ушул Турусбек болсунчу деген мааниде айткан экен. Анан кийин мен төрөлгөндөн кийин эркек бала болсо Турусбек деп коебуз деп ошентип коюшкан экен. Анан эми Турусбек деген дурус деген сөздөн алынган деп айтышат. Үчүнчү, алып баруучулукка кимдин таасири менен келип калдыңыз эле? 1978 жылы Москва шаарындагы Луначарский атындагы театралдык жогорку окуу жай, аны ГИТИС деп коет кыскача. Ошого тапшырганда биринчи курстан эле Наталья Александровна Черкасова деген эжей сахнада сүйлөө эрежелеринен берчү. Ошол айткан: Турусбек, сенин тилдериң мындай тагыраак сүйлөп атасың. Мен сени телевидениянын жана радионун алып баруучусу катары дагы тарбиялайм деп. Биринчи кесибим актер драма кино деп коет, баягы драма менен кинонун актеру деген факультетти бүттүм. Анан ошол менен катар эле ошол Черкасова эжемден, эжейибизден абдан жакшы алып баруучулуктун билимин, так жана туура сүйлөө жана алып баруучулук эрежелерин дагы үйрөнүүгө туура келди. Ошондон баштап эле ошол көкүрөгүмдө жашайт. Анан алып баруучулукка көңүл бурбасам болбойт го, себеби билим алдык да. Билим алгандан кийин баягы сахнада актер катары импровизация менен алып баруу, жана ошондой эле телевидениеде алып баруу жана радиодо сүйлөө.
андай нерселерге убактым жок болгондуктан мен баягы кинолорду котором, документалдык фильмдерди котором, котормочу катары дагы, жана актер катары дагы, жана сүйлөө эрежелерин өткөн соң кыргыз элине бардык жагынан колуман эмне келсе, бүт бардык жагынан мындайча айтканда кызмат кылууга даяр болуп келе жатам бүгүнкү күнгө чейин. 4-чү суроо. Ачууң келсе отур, отурган болсоң жат дейт. Ачууңуз келгенде эмне кыласыз? Ачуум келгенде азыркы күндөбү? Азыр бүгүнкү күндө ачуум келгенде, аябай ачуум келсе, эң кичүү неберемди чакырам дагы ошону жыттап эркелетем ошол. Мурун ачуум келгенде кадимкидей кыйкырып да сүйлөп ичимин да, ана 5 мүнөттөн кийин барып кайра кечирим сурачымын. Кээ бирөө ачуусу келгенде арак ичип, анан мен өзүмө келип алайын деп эс алып, же бирдемени катуу койгулайт экен го, менде андай нерсе жок. Ачуум келгенде билгизбей кетип калганга аракет кылам. Бирок көпчүлүк учурда мен ачуум келгенде эң жакшы көргөн адамыма телефон чалам да, ошо мен алаксып кетем жакшы сөзгө. Мен алдап коюш оңой эле да, бат эле. 5. Кудай адамдын бешенесине жазганын көрөт дейт. Өзүбүз кетирген кемчиликтерди жаратканга шылтап жаткан жокпузбу? Жок, андай эмес. Мен ойлойм, адам баласы маңдайга жазганды көрөбүз деп ойлонбой жашай берген болбойт. Ошондуктан маңдайга жазганды сен өзүң дагы аракет кылып, ошону ишке ашырышың керек. Адам, мен ушул жашка чыгып, өзүмдүн көз карашым боюнча адам баласы өзүнүн жашоосун жана өзүнүн турмушунун мындайча айтканда пирамидасынын кыштарын, кирпичтерин өзү коюш керек, өзүнө өзү жардам бериш керек. Адамда аябай көп кемчиликтер бар. Биринчиден биз билими жок төрөлөбүз, билим алышыбыз керек. Экинчиден биз жинибиз бат-бат келет. Үчүнчүдөн даамдуу тамактарды ичкенди жакшы көрөбүз. Төртүнчүдөн өзүң менен өзүң мындайча айтканда алектенип өзүңдү тарбиялашың керек. Ошондуктан адам болуш үчүн, адамзаттын мындайча айтканда касиетин жогорулатыш үчүн өзүңдү өзүң өмүр бою тарбиялап жүрүп өтүшүң керек. Ошондуктан өзүңөр билесиңер жакшы, 40-ка чыгабы, 50-ге чыгабы, мисалы 60-ка чыгабы, үй бүлөдө ар кандай уруш талаштар болот. Ошолорду токтотууга, кемчилигиңди мындайча айтканда жоюуга, жана ошондой эле бүтүндөй душмандарыңдан же көңүлүң калтырган адамдардан убагында кечирим суроого, жана адамдын жакшы жагын көрүп турса, ошону дароо айтууга биз үйрөнүшүбүз керек адам баласы. Ушундай нерсе адамдан дайыма талап кылынат. Бүгүнкү күндө дагы мен өзүмдү тарбиялаганга, же мисалы мынакей Канымет деген жигит ушу Кыргызстан телеканалында мага суроолорду берип атат. Бул кандай жаш бүгүнкү заманбапка ылайыктуу журналист катары мен ойлондуруп, мен дагы бирөөлөрдөн суроо берип калсам ушундай берсем экен деп, өзүмдү жаштардан үлгү алып үйрөтүү максатында дагы жаштарга көбүрөөк көңүл бурам. Ошондуктан адам баласы өзүн тарбиялаган бул эң негизги максат. Сенин жашооң, сенин өмүрүң эч кимдин колунда эмес, бул бир гана сенин колуңда. Ууру кылайын деп баратып, уурулуңду токтото алсаң, калпайтайын деп баратып, калпыңды токтото алсаң, душманың учурашпаса, учурашпай эле коеюнчу деп ойлоп, бирок барып биринчи учурашсаң, мына ушунун баардыгы сенин тарбияң. Ошондуктан адам баласы өмүр бою өзүн тарбиялаш керек деп ойлойм. 6. Адамдын ичиндеги көрө албастыкты жоюуга мүмкүнбү? Албетте болот, мүмкүн. Адамдын көрө албастыгы бул эң негизги сапат да, жаман сапат. Бүткүл дүйнөдө, байыркы Грецияда, байыркы Рим империясында Римге карай бардык жолдор багытталат деген сөз бар. Ошол кезде дагы адам бири-бирин көрө албай, бийликти көрө албай, атасы баласын көрө албай, баласы атасын көрө албай, бийлик үчүн бири-бирин өлтүргөн көрө албастыктар өкүм сүрүп келген. Адам баласынын бир шору бул ичкүдүүлүккө жана көрө албастыкка жеңдирип, өмүрүн жашап бүтүп коюуда. Бул ушунчалык адам баласынын шору жана трагедиясы. Эгерде адам баласынын бардыгы төрөлгөндөн өмүр өткөнгө чейин адамдардын жакшы жагын гана көрүп, ар бир адамга бир күндө 3төн жакшы жагын айтып, мактоо сөздөрүн айтып турса, бул дүйнө ушунчалык кооз жана таза болот эле деп ойлойм. Жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибизде да болуп жатпайбы? Ар бир адам башы чыгып жаткан инсандарды же мындайча айтканда мамлекеттик лидерлерди жаман жагын айтуу. Мунун 99% көрө албастык жана ичи тардыкка барабар. Биз адамдын жакшы жагын көрүшүбүз керек. Канчалык ичиң тар болсо да, канчалык көрө албай атайын алар жөнүндө же жаныңдагы досторуң жөнүндө жаман сөз айтсаң дагы, андагы жакшы сапаттарды же мендеги жакшы сапаттарды бири-бирибизге жуктуруп албайбыз. Ошондуктан адам баласынын эң негизги максаты бирөөнүн жакшы жагын көрүү,
көрө албастыкты жана ичи тарлыкты жоюп өзүн тарбиялоо. Сен ошондо гана тынчыктайсың, ошондо гана ден соолугуң жакшы болот, ошондо гана давлениең көтөрүлбөйт, ошондо гана мындайча айтканда жүрөгүң оорубайт. Ошондуктан баардыгыңыздарды адамдын жакшы жагын көрүү, ичи тарлыктан жана көрө албастыктан алыс болгула деп айтаар элем. 7. Балалык шагыңызды эстегенде эң алгач көз алдыңызга эмнелер тартылат? Мектептеги бозулган кезимдеги нерсени эстегенде мен эң биринчи көз алдыма өзүм кандайдыр бир ишенбей жашаганым көз алдыма элестелет. Себеби менин эсимде 4 жашымдан баштап эле 5 жашым бекен ошо эсим киргенден баштап 8-9 классты бүткөнгө чейин мен улуу эжекем сен капкарасың, маймылдайсың, эмне мындай капкарасың? Менин классташтарым келгенде короого кирип тур. Болбосо маймылдай энеси бар деп мени шылдыңдайт деп айткан эсиме келет. Ошондон баштап элечи мен өзүмдө мындай ишенбестик, ой мен капкарамын деген ой. Анан 8-класста окуп жүргөндө биздин айылда Касмалы Баялиновдун Каныбек деген фильми тартылып калды. Аны мыкты режиссер Геннадий Базаров тартты. Ошондо Бакен Кыдыкеев эжекебиз башкы каармандардын бирин ойноду. Ошондо атам Бакен эжеге ээрчитип барып, Бакен эже, ушул менин балам артист болом дейт. Ушул баламы көрүп бериңизчи деди. Ошондо 8-класс белем, 7-класс белем. А мен уялып, бутумда ушундай өтүк бар болчу, башы кичине айрылып калган. Баягы эжемдин капкара маймыл деген эсимде мен аттан шыпырылып түшүндө качып кеттим Бакен эжеге көрүнбөй. Ана кашаптагы сууга барып колдорумду жууп, бетимди муздак суу менен жууп, өтүгүмдү жууп, ана жөө келдим. Келип Бакен эженин маңдайына келсем, Бакен эже мынтип айтпадыбы? О, каке, уулуң бойлуу, түстүү жигит экен. 10 классты бүткөндө Фрунзе шаарына келсе, мыкты актер чыкчудай. Татынакай уулуң бар турбайбы деди. Мен ошондо атка минбестен үйдү көздөй чуркап баргандагы чоң күзгүнүн астына туруп алып, апе, мен эже маймыл капкара дечи эмес беле? Бакен эже мени мактады деп күзгүдөн чыкпай кечке минтип каранганым эсимде да. Ошол нерсе эсимден кетпейт. Анан мен эжеме айттым да, эже мени Бакен эже мактады, ушинтип айтты десем, эжем мынтип коет. Ой, бөлөктөр үчүн мактай берет, баары бир маймылдайсың деп. 8. суроо. Турмуш деген сөздүн ичинде эмнелер камтылган? Турмуш деген сөздүн эң чоң камтылганы бул адам баласынын көңүлүн калтырбай жашоо. Биринчи. Экинчиден, турмуш деген сөз бул адам баласы өзүнө татыктуу жашап өтүү. Турмуш дегенден дагы бир эң жоопкерчилиги бул үй бүлөнү бага билүү, бала бакыраны тарбиялай билүү. Демек, эгерде сага бир аял балдарды төрөп берди, тукумуңду улантып атат, ошол аялдын кадыр баркына жетип, ошону бапестеп, ошону сыйлап өтүү. Үй бүлөнү сактай билүү. Эркек катары мен айтарым, балаң барбы, аялың барбы, тирүүлөй жетим кылбай, бөлөк аялдарга кызыкпай, ошол аялдарды таштап кетпестен, ошолордун баркына жетип жашоо. Мына ушул турмуштун маңызы бала бакыралуу болуу, чыныгы өзүңдүн укум тукумуңду жыттап, неберелериңди жыттап эркелетүү, аларга туура багыт берүү. Анан турмуштун эң жакшы касиети бул сапаты, эң жакын адамдарыңдын бактылуу болуп, ден соолукта болуп туруу. Алардын маңдайыңда сен алар менен чогуу бакыттын илебин жана даамын татуу. Мына турмуштун сапаты ушул. Анан экинчи болуп кесип эсептелет. Үй бүлөдөн кесип жогору турбайт. Үй бүлө биринчи кезекте. Анан кесип. А кесипти биз эмнеге пайдаланабыз? Биринчиден кесипти биз өзүбүздүн рахатыбыз үчүн, өзүбүздүн каалообуз үчүн пайдаланабыз жана алабыз. Экинчиден, кесипти биз акча табуу үчүн, иштеп, үй бүлөнү багыш үчүн пайдаланабыз. Бирок көпчүлүк учурларда биздин замандын адамдары кесипти дагы жана акча табууну дагы туура эмес пайдаланышат. Демек, бул жашоодо эң негизгиси байлык, эң негизгиси ушундай, мындайча айтканда, колунда бар адамдар деп ойлойт. Жок. Ашказандын көлөмү биздин алаканыбыздай. Байдын дагы, кедейдин дагы, менин дагы баардык адамдын ашказанына мына момчалгы бирдеме батат. Андан тышкары мындай обу жок ачкөздүк болуу бул турмуштун мындайча айтканда кесепетин алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аша чаппастан, ченелүү, өзүңө керектүү жана өзүңө жете турган буюмдар, оокаттар дүйнө менен жашап, тынч уктаган жакшы. Негизи жашоонун маңызы мына ушунда да. 9. Өзүңүз жакшы көргөндөрдүн кайрмасын аткарып берүүгө даярсызбы? Ой, даярмын.
Балақай бажырайған көздөрүңдөн, балдай таттуу жан эргиткен сөздөрүңдөн, үйүм тоголо шаңга бөлүп ардайым сенден дайым кубат алам жүргөнүңдөн. Балам балам жыттаганда мокум канган. Бүттү мына кайырмасы. 10-чу, акыркы жолу качан жана кайсы чыгарманы окудуңуз эле? Акыркы жолу мага аябай кызыктуу болду. Мен «Крестный отец» деген эмен отуруп калдым да, 4 сериялуу фильмде. Ошонун кыргызча вариантын окудум да, орусча вариантын окудум китептен. Көрсө китепте башкачараак жазылган экен, киносу башкачараак болгон экен. Анан ошондо Италиядагы Корлеон тукумундагы Италиядагы адамдарды кантип кыруу, аларды жок кылуу. Себеби алар Америкага барганда дагы үстөмдүк кылып, бийликке отурушуп, акча табышкан экен да. Мисалы, Лас-Вегастагы бүтүндөй байлыктарды казинодагы баштаган ошо Корлеон тукумунан болгон экен да. Анан байлыктын ашыкча бирөөлөрдү алдап жашоонун кесепет эмне менен бүтөт деп, ошол орусча варианттын китебин окуп көрсөм, таптакыр башкача экен, ошондой болгон. Муну мен апрель айында окугам, 2020-жылы. 11-чи, баардыгын таштап, айылга барып жашаганга даярсызбы? Менби? Даярмын. Эгерде мени бирөө бакса, даярмын. Мени бирөө багып турса, жайлоодо, суунун жегинде кымыз ичип жата бермекмин. Жашаганга даярсыз. Ооба. 12-чи, эркек ыйлабайт дейт. Сиз акыркы жолу качан жана эмне себептен ыйладыңыз эле? Мен 2 жыл мурун апам каза болуп калды. Анан биз коюп келдик. Коюп келгенден кийин бала бакырам үйдө, небере чөбөрөм үйдө, баар үйдө. Анан мен ушу апамдын бирдемесин өзүм алып калайын деп, таягын алып калгам да, таягы менде. Анан дагы бирдемесин алып калайын деп, ушуларды алып калдым. Анан апамдын көп жоруктарын, мен менен сүйлөшкөн сөздөрүн, мамилелерин, мээримин бүт элестетип, эми жок да. Эң кымбат адамым жок. Деп анан жалгыз өзүм ары карап жаткам, кечинде бир маалда көзүмөн жаш куйула баштады. Бирок аны эч кимге айткан жокмун, эми эне деген эне да. Жанында жүрүп эле анан жок болуп калса ушундай болот экен. Андан кийин акырындык менен анан ичимен сызып жүрдүм. Андан кийин мына былтыр келинчегим каза болуп калды. Ошондо дагы бир өзүмчө бир өкүс болгам. Ошол. Андан кийин көзүмөн жаш чыга элек. 13-чү суроо. Жашоонун кыйынчылыктары отуруп алып ыйлаш үчүн эмес, тескерисинче күчтүү болуп буттан туруш үчүн келет дейбиз. Жашоодо кыйынчылыктарды кантип жеңесиз? Жашоодо кыйынчылыктарды акылың менен дос болушуң керек. Ошондуктан мындай. Жашоодо кыйынчылыктарды мен минтип жеңем да. Мурун жаш кезимде минтип жеңчимин. Менин сүйүктүү кесибим бар, сахнам бар, элим бар деп. СССР учурунда бизди башкача тарбиялаган. Эл күтүп атат, анан элге керексиң, анан эл бар деп. Эч кандай ал нерсе башкача өзгөрүп кетти да, эч кандай андай болгон жок. Анан азыркы күндө болсо, элге кызмат кылайын, уят, туура кылайын. Эл менин кесибимди, же болбосо жада калса кийимгенимди, сүйлөгөнүмдү көрүп калып, жиркенип калбасын, көңүлдөрү калып калбасын деп, мына ошого алаксыйм. Бирок эң кыйын учурда өзүмдү жеңе турган нерсе, Кудай бар, Кудай буйрса жакшы болот, жинге алдырба деп, мына өзүмдү ушундай азыркы акыл менен жеңем да. Мурун башкачараак болчу. Эми мындай да, убакыт өткөн сайын адам өзгөрөт экен. Ою, акылы, анан туруктуулугу, сабырдуулугу өзгөрөт экен да. Кээ бирөө минтип айтат, мисалы 60-70ке чыккандар 20 жашын айтып атат да, минтип айтат да. Мен ушундай чечкем жашоону. Ошол туура экен, мындай деп. Жок, ал кезекте жашоо болгон көз караш таптакыр башкача. Ал башкача. Адам жыл сайын өзгөрүп турат. Мисалы, мен азыркы табитим, тамакка болгон же кийимге болгон табитим таптакыр бөлөк. Мисалы, мен дубалдын кагазын, мисалы, жаңы квартира алып, 25 жашымда бөлөк өңдөгү обои жабыштырсам, азыр жаңы квартирама мен айттым, жок, алар мага жакпайт, бөлөк өңдөгү. Себеби жан дүйнөнүн тынчтыгы керек. Покой. Чаралы чуура элекке, мына адамга тоскоол болот да жашоодо деп. Көрдүңбү, адам табити жана көз карашы өзгөрөт. Азыркы күндө мен Кудай бар, бардыгы жакшы болот, аманчылык жеңет деп өзүмдү мындай жогушкотом дейм, кыргызча айтканда. 14-чү суроо. Мурутуңуз менен чач жасалганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мурутум өзүмө жагат. Себеби элдердин көпчүлүгү бир чети мени бир киноактерлорго окшоштурат,
Кыз жібектегі мұрын ойнаған, Төлеген ролін ойнаған Кумантастан Бекбол ұштырады. Көпчілігі мұрытыңыз сізге жағады деп айтады. Ой, жарашады деп. Ана мен алдырып оғы әрекет қылдым. Bir жолы алдырып қойған, сонда келіншегім айтты, Тұрысбек, мұрытыңды қой беле қойшы, алған жарашпайды екен деп. Анан bir жолы дағы бір кече алып барып отсам, бір еже келіп, ой, Тұрысбек, мұрытыңды алдырып қойдың бе дейді. Оба десем, мен елдерге мұрыты бар ба? Тұрысбек Жұмалиев мұрыты бар жігіт, жаңағыдай Төлегенге ұқсас деп айтып қойған, мен алдырып қойып тұрсың, бөлегеле біреуін шақырайын деді. Анан ошондо тамашалап қояйын, мындан кейін қой беле қояйын. Мұрытым балким менің өзіме жарашқан ба, жекече мүнөзүмдү көрсөтүп турган нерседир деп ойладым. Чачымды болсо Акунбаева Абай көчөсүнүн деме бар, теги Элчибек деген дос. Ошол 10 жылдан бери ушундай алып берет. Ошонун колунда да менин башымдын тагдыры. 15-ші сұраубыз, акыркы сұраубыз. Эгерде убакытты артка кайтара алсаңыз, жашоодон эмнелерди өзгөртмөксүз? Мен аябай көп нерсени өзгөртмөкмүн. Биринчиден, кесибим боюнча ушул эле кесипти тандап алмакмын. Себеби жашоодо жана ошондой эле өмүрдө бүтүндөй искусство, маданият дүйнөнү сактап келатат да. Мисалы, Египеттин жашоосун алалы, илгерки фараондордун учурундагы, же байыркы Грецияны алалы, же Рим империясын, ошондой эле кайра жаралуу доору. Мисалы, кайра жаралуу доорун алалы, Микеланджело, Рафаэль Санти, же болбосо Леонардо да Винчи чоң-чоң сүрөтчүлөр. Ошолордун тарткан эмгектери бүткүл дүйнөнүн маданиятынын туу чокусу деп эсептелинет. Алар өмүр бою өчпөйт да. Ошондуктан мен могу алып баруучу актёрдук жана котормочу, педагогдук, искусство, сахнага болгон нерсени жегитеп жазуу, ушунун бардыгын мен кайрадан кабыл алмакмын, муну өзгөртмөк эмесмин. Мен бир эле нерсени өзгөртмөкмүн. Мисалы, өзүмдү көпчүлүк учурларда адамдарга ачып бербейт элем. Мен ушунчалык ишенип, көпчүлүк адамдарга ачып берип, ушундай жан дүйнө менен жакшы мамиле алган күндөрүм болду. Дагы бир нерсемди өзгөртпөйт болчумун, себеби мен 20 жашымда кандай мамиледе болсом адам менен 60-ка чыкканда деле ошондой мамиледемин. Мен адамдын өзүн гана абдан жакшы сыйлайм да. Мисалы, менин бир досум, курбум, сырдашым бир кырсыктар менен түрмөгө түшүп калган. Ал Россияга барып, бирдеме менен кармалып, наркотик менен кармалып, чөнтөгүнө салып коюп, ошондо көптөгөн достор барган жок түрмөгө. Мен болсо барып турдум да, кирип турдум. Мүшөк картошка алып кирип турдум. Анама чыккандай минут өтүппайбы? Турусбек, уялбай эле келдимби мага? Башкалар уялып баягы телефондорун өчүрүп коюптур дейт. Мен айттым, мага сен түрмөдө жатканың эмес, мага сенин жашоодогу байлыгың эмес, өз бизнесмен болчу. Мага эчтекенин кереги жок. Мага өзүңдүн мамилең, өзүңдүн мага болгон сыйың, ошолорду сактап калуу мен үчүн. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол өзүм сыйлаган адамдар менен кол үзбөй дайыма сактап калам. Адамдык ошол касиетин сактап калмакмын. Анан эгерде дагы бир жолу кайра жаралып калсам, мындайча айтканда, эмнемди өзгөртмөкмүн, баягы көбүрөөк спорт менен машыгууларды жасап, анан мурун кичине чылым чекчимин, кийин токтотуп койдум, 2 жыл болду. Ошол чылымды чекпейт элем да. Себеби ошол деле болбогон нерсе экен, ден соолукка зыян экен. Анан кийин илгери Советтер Союзунун учурунда анча-мынча той тамашалар болгондо өзүңдү контролго албай, жыргап ээн эркин жүргөн күндөр болду. Ошолорду жасабайт элем. Баягы убакытты туура пайдаланып, элге кызмат кылып калат элем деп ойлойм да. Мындай нерсени моюнга алыш керек. Анан могу кесибимди өзгөртпөйт элем, себеби искусство жана маданият, мен ойлойм, бул өзгөрбөгөн, барктуу жана ошондой эле мындайча айтканда дүйнөдөгү эң баалуу, анан касиеттүү өнөр да, бул өнөр. Буга деген ушул сахна адамдары жана сүрөтчүлөр, ырчылар кирет. Ушундай нерселерди өзгөртпөйт элем канымет. Ушинтип ойлойм. Сизге терең ыраазычылык, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге эркин микрофон. Мага эркин микрофон бергениңерге чоң рахмат. Көгүлтүр экранды карап, мен сүйлөгөндү абдан жакшы көрөм, себеби бул менин кесибим. Ушул көгүлтүр экрандан канча адам көрүп турса дагы, балдарыңыздар билимдүү болсун, өзүңүздөр ден соолукта болгула, ар бир үйдө жылмаюулар пайда болсун, бакыт пайда болсун, рызкы. Эч бир кыргыз эли, биздин деги эле Кыргызстанда жашаган ар бир улут, ар бир адам эч нерседен кем болбосун. Андан тышкары менин дүйнөдөгү эң жакшы көргөн өзүмдүн бир сөзүм бар.
адамдардын жакшы жагын гана көрүп бул жашоодо өмүр сүрөлү. Жакшы жагыңыздар көп болсун. Бири-бириңиздерди сүйүнтүңүздөр. Кыргыз элим, мен сиздерге мына 42 жылдан бери кызмат кылып жүрөм. Ардактайм. Силер болбосоңор биздин аты жөнүбүз чыкмак эмес. Көгүлтүр экран, радио болбосо биз таанымал болмок эмеспиз. Элибиздин кол чабуусу бизге рахат берет, дем күч берет. Аман болгула, бар болгула. Кыргызстан телеканалына ийгилик каалайм жана өмүрүңөр узун болсун. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.